Assalamu alaikum dostlar. Biz bugün otdan nan жасоочу цехке келдик. Өзүңүздөр билгендегидей көптөгөн пекарняларга барып көрсөтүп атабыз. Андан кийин бул жакта байкелер бизди чакырышты. Assalamu alaikum. Биз эми могу элдин суранышы менен анан көөлү азыр пекарня тартып жүрбөйсүздөрбү өзүңүздөрчү? Бүттүк жердин кандай экени, тазалыгы. Анан былтыр тартып кеттиңиздер эле ушул убактачы. Быйыл да келип көрүп кеттиңиздер деп. Биздин эшик ар дайым ачык. Достор, жана айта кетчү нерсе, биз жана пекарняларга кирип сиздерге көрсөтүп берип атпайбызбы? Ошону ушундай кылып деле тазараак кылып жууп койсо болот да. Жаңы эле айтып кеткендей, самый главный эң башкысы тазалык. Анан ушундай ишканаларды көргөндө чын көзүң ачылат да. Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Assalamu alaikum достор, биз бүгүн Кутнан нан жасоочу цехке келдик. Өзүңүздөр билгендегидей көптөгөн пекарняларга барып көрсөтүп атабыз. Андан кийин бул жакта байкелер бизди чакырышты. Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Жакшы болушу. Биз эми могу элдин суранышы менен анан көөлү азыр пекарня тартып жүрбөйсүздөрбү өзүңүздөрчү? Бүттүк жердин кандай экени, тазалыгы. Анан былтыр тартып кеттиңиздер эле ушул убактачы. Быйыл да келип бир эметип кеттиңиздер деп атканбыздар, тартып турчу, көрүп кеттиңиздер деп. Анан биздин эшик ар дайым ачык. Кимиңиздер келсе да, ким келсе да ар дайым көрсөтөбүз. Эми ушул эле күн менен дайынданып алыптыр деп элдер айтышы мүмкүн. Бирок биз дайынданган жокпуз. Ар дайым эле биздин пекарня ичи ушундай тазалыкта болот да. Кандай экен, любой время келип көрө берсе, ушундай эле таптаза. Кайсы күнү келсе да бизге келип туруп эле звонокду басса эшикти ачып беребиз. Мисалы үчүн сиздер келип туруп былтыр келгендер эле звонок ачканда эшикти ачып бербедик беле. Быйыл деле ошондой да. Эми сиздерди элдин суранышы менен чакырып атабыз. Биз келип көрүп коюңуздар ишин депчи. Келип көрсөтүңүздөр. Бул жерден ошондо жана техника безопасности деген нерселер да бар да. Ана мисалы бул жака бирөөгө ичин көрөбүз, көрөт элек десе, ошондо по технике безопасности ушул эшиктен кирип, ушундай деп айтып бересиздер, өзүңүздөр. Бизге мисалы үчүн кирип көрөбүз десе, бул жак болсо биздин рабочий эшигибиз кирип чыга турган. Бул жактан болсо, мисалы үчүн коноктор келсе кирип чыга турган, сиз айткан эле техника безопасности үч жерден киргенден кийин, могу жерде өздөрүнүн знактары турат. Шакек, сотка, эмелердин баарын колдонууга болбойт. Кирип барган үчүн нар жак офисибиз бар, ошол офиске бүт полный баарын тыштап туруп, ичин кыдырып көрөбүз. Оларга жакшы экен, тряпкаларыңар. Тазалык үчүн койгонбуз мыяка. Бул жака киргенде эле мынакей мурун сиздерге тартып кеткенде бул жактан кирбестер беле. Бул жака атайын эшик койгонбуз. Бул жерге киргендечи мынакей. Бунун өзүнүн эмеси бар, мынакей бул знактарчы. Биздин базанын ичинен, жумуштун ичинен колдонгонго болбойт. Бул жерге киргенден кийин бул жерден бут кийимди алмаштырабыз. Бут кийим койгучтар бар өзүнүн местасы. Конор красный линия бар экен. Башка дагы ушул цехтерге үлгү болсун. Мондай красный линияны коюп коюш керек. Биякты көрсөтпөй. Анан мындан ары көздөй уже красный зона дегенди билдирет да, достор. Ушул нерсе. Анан бут кийим чечкенин муну знак койгонбуз. Бутун алмаштырып кир дегендечи. Кээ бир кишилер эми көбүнчө коноктор келсе түшүнбөй калышы мүмкүн красный линиягачы. Анан ошого байланыштуу мондай орнотуп койгонбуз да бул жергечи. Так, бизге атайын ушундайлар бүт өздөрүнүн ушундайлар барбы? Бут кийим эметкен бул жерден булар конокторго арналган бут кийимдер бул жерчи. Бул атайын конокторго койгонбуз. Коноктор келгенден бут кийим чечип кийгенде анан ар кимдин өздөрүнүн местолору бар да, бул жерден коюп өздөрүнүн сланцларын кийишип кирип көрөт да, ташчылары бар. Конор ушундай экен, ушинтип кийинип туруп, андан кийин анан ушул кызыл линиядан ары көздөй, ичин көздөй өтөт экенбиз. Ушул жерден кийинип чечинишет. Сотрудниктер, бул жерде иштеп аткан сотрудниктердин кирип бараткан жагынан кетип баратышта туурабы? Анан бул жерге телефондорун сөйкө, шакектен уч жер коет да. Бул жер койгон, бул жерде камера бар, 24/7 иштейт. Эч ким эчтеке тийилбейт, уч жерде турат да.
парт сартмендердин өздөрү алып койгон. Анан керектүү эмес жанагы шакек, сөйкө эмелерим бар, ушул жерге ушундай аме кылып коюп атайын. Өзүң койгон жерин коюп койгонбуз да ушундай. Жакшы. Бул Бул намазканабыз. Бул жерден биздин өзүбүз намаз окуп турган жерибиз. бул жакта иштеп аткандар келип, Бул жакта иштеп аткандар намаз окуйбуз деп да. Бул жерде чакан атайын уютун алып жасаганбыз өзүбүзгө. Ким намаз окугусу келсе 5 миң намаз окуй берсе болот. Анан бул жер раздевалка. Бул жер раздевалка. Бул жерде кийим чечип, рабочий кийимдерди. Сырттан келип атканда үстүн кийимдерин чечип келишет да бул жака. Бул жерде бут кийим алмаштырып бут кийим алмаштырып коет. Бул жана бул жерден таза эме да. Рабочий кийимдер кийип туруштан дальше нар иштеп келишет да. Анан бул жерде намаз окугангач, анан бул рабочийлердин душу. Душ. Жумуштан так вот жумуштан жуунуп чыгып кетсе болот ичинен. Бул жер кухнябыз. Кухнядан Бәтті берсеге. Балдар тамак жеп атты. Берсеге көрсөтіп қойды кухня. Туғандар ушундай экен, бул жактагы жумушчуларга бүт ыңгайлуу нерселерди кылып беришиптир. Намазканасы менен бул жакта раздевалка, жаңы эле айтып кеткен эле душтан бери бардык нерселер бар экен да. Анан кандай болсо ошондой кылып көрсөтүп атабыз. Негизи өзүңүздөр айтып атпайсыздарбы? Азырчы мисалы убада берип атасыздар да. Келип, любой жерден көрүп кетсе болот да. Ичине экскурсияга даярсыздар негизи. Экскурсия даярбыз, келип турсуз. Ошону сурап алам. Бул жер кандай болуп калат? Бул жака биз кире албайбыз, мисалы эмегечи, оңой менен эме кирбейт. Анткени мыякта эме жүрүп атты. Жумуш убакыты жүрүп атканда, мен чип менен киресиң да бул жакачы. Чип менен эле. Дурус. Сиз калдыңызбы? Киресизби? Бул жакты Канат мырза түшүндүрүп берет, биздин администраторубуз. Бул жагы кандай болуп калат? Жакта Юнус каттан баштайт, бери башынан баштап ошол жерден баштап. Мен талап айткан бере салсыз. Жакта биздин унус катыбыз, туз соло от кое турган бул жак. Биринчи сорт атайын лина кылып чийип койгонбуз. Только биринчи сорт жийилип атат. Ошо адашып кетпеш үчүн атайын ушундай линияларды кылып койгонсуздар, Линияларды койгонбуз, адашып кетпесин. Жаңы келген рабочий. Аларды карлар менен көтөрүшүңөрбү? Кара менен көтөрөбүз. Азыраак болсо рохло менен, андан аз болсо биякта өз кичинекей тачкабыз бар, аны менен көтөрөбүз. Месталарын болсо жазып койгонбуз тигиндей кылып. Ар бир атайын биякта туугандар парковочный зона кылып коюшуптур да. Линиялары менен биякта тартып көрсөтүп кой. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Заирбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы Дареги, Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы Дареги, Профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Унус барган ушул жерге жыйналат, туз. Ундарды каяктан аласыздар? Яшардан алабыз, анан Акундан алабыз. Экөөнүкү. Биринчи сортторду. Биринчи сорт, экинчи сорт ошол жактан алабыз. Бул жагы? Бул жак болсо айдамады. Түшүндүрүп берет. Un чыккандан баштап жүрүп өткөнгө чейин. Саламатсыздар. Улам этаптан этап өтүп, адамдар алмашып дальше. Обедке да кетип калышты баары тең. Всё, хорошо. Саламатсыз. Сиздердики бул жер кандай болуп калат? Бул азыр кисляк болуп турат. Биздеги ашып калган камырлар ушул жерге салынат да. Бирок бул таза камыр. Просто ошо ашып калды. Азыр кийинкисине бизде дрож кошулбаган намыз бар, ошого буга ачыткы катары кошобуз. Бул жакта ундарыбыз. Дальше. Бул жерге журулат экен. Журулат казандарыбыз. Азыркы учурда саат 12-ден 1-ге чейин обед, ошондуктан
бүт рабочийлер азыр обедке кеткен. Аз кетпей турсак келишет экен да, Ооба, процессте деле көрсөтөбүз. Достор, жана айта кетчү нерсе, биз жана пекарняларга кирип сиздерге көрсөтүп берип атпайсызбы? Ошону ушундай кылып деле тазараак кылып жууп койсо болот да. Мен ошондо эле айтчумун. Жанагы бир байке мени пекарнядан ургулап атпады эле, көрдүңүз беле ошону? Көрбөмөс белең. Анан ошондо мен ушинтип эле айткам да, мондай кылып тазараак кылып жууп койсо болот деп. Ошондой. Бул жериңиз? Бул болсо элек. Камырды унду обязательно биз электен өткөзүп, анан кылабыз да. Казанга салынарда биринчи элек колдонулат. 4 казаныбыз бар да. Дальше. Бул жерлер? Ошо бул казандар, ошо ар бирөөсүнө журулат. Бул жактан болсо журулган камырларды кесип беребиз, барабандан чыгып, анан ар жактан айланып, бер жакка камыр түшөт да. Ошондо бияна келип түшөт экен, Камыр даяр камыр бул жерден чыгат да, формасы менен кәдимгидей болуп өзүнүн чыгат. Достор, ушинтип камыр жуурулат экен. Бул жер кандай болуп калат? Байке, бул жагы. Бул жак сыяктуу эме, бошто иштейт. Бошто камырлар чыгат, бияктан формочкаларга салынып, дальше расстойкага кетет. А сиз эмне кызмат аткарасыз бул жерде? Биякта мен администрациянын жумуштун жүрүшүн, тазалык тартипти, ошого Тазалык болсо, туугандар ушул байке атыңыз ким? болсун. Бек болсун байкеге тазалык тараптан кайрылсаңыздар болот экен. Бул жагы кандай болот? Андан ары формочкаларга салынган камырлар бул жакка кирет. 38-40 градуста камыр ачып көтөрүлөт, өзүнүн формасына келет. 1 саат, 1,5 саатка чейин турат. Ал бул жагы. Бул жак эшиктен киргизебиз. Даяр болгон камырды бул эшиктен сүрөп чыгарып, печкаларга Бияктан алып чыгасыңар ошондо. Ар жагынан киргизип анан берип бул жагын алып бияктан кетесиз. формочкаларга салып камырларды бул жакка киргизе беришет. Биягынан болсо атайын намыслуу камыл алабыз. Жана жуурулуп даярдалгандан кийин формочкага салып ошол жерден анан киргизип анан бул жерден сүйлөп чыгып кетсеңер, көрсөтпөчү. Ушул жерин алып чыгышат экен туугандар. Бул жактан көтөрүлөт дедиңизби? Пар менен. Пар менен көтөрүлүп туруп анан Бул жактан печкага киргизебиз. Печкага киргизип бул жактан да пар берилет. Анан өзүнүн формасына келип, өңүндө оңдойт да пар берилгенде. А бул уборканычы канча убакытта бир кыласыздар? Уборканы каждый эртең менен уборка болот, смене алмашканда. Суббота генеральный уборка. Ошондо 24 саат тынбай иштейт, ушул жерде. 24 саат тынбай иштейт, эртең менен 1 саат тыныгы болот, ошол убакта уборкаларды кылып, баардыгын сүртүп тазалап, Мына ичинин баарын жашасаңар, көрүшкөн, бул баардыгын жышылып, атайын средстволарды изденип таап, кайсы менен кетирсе болот, ошону Жакшы. Жакшы. Ошол туугандар башка пекарняларга да айтар сөзүм ушинтип эле карап койсо болот тазалыгы. Исахыр долбоору бир гана тазалыкты эле сурайт да. Эгерде жана барып жүргөн пекарнялар ушинтип эле иштеп берип койсоңуздар, өзүңүздөргө реклама болмок деп ойлойм да. Анан бул жакка келгенде кандай болот? ышык чыккан нандарды бул жакта бар. Салкын комнаталар бар. Ал Өсүп жактан чыккан нандарды алып барабыз. Атайын нан пишкен слаштарыбыз бар. Ошолор менен устатып, кайра бери алып келип, бул жактан упаковка болот. Кесилип, упаковка болуп, кайсы стеллаждарга болсо, биздин көрүүчүлөрүбүзгө толук кандуу жеткириш үчүн бизге көрсөтүп коелу. бул жакта чыккандан баары бул слаштарга тизилет. Слаштарга тизилип, муздатылып, өзүнүн убагы келгенде кайра тиги аппараттардын жанына алып барып, кесип, упаковка кылып. Бул жакта аппараттарыбыз бар. Жактан ошондо кичине муздайт экен да. Муздайт салкыныраак муздап. Дальше Андан кийин бияктан каяка алып барабыз дедиңиз? Бияктан упаковка жака. Достор, ушундай чоң бир пекарняда ушинтип кыдырып жүргөн мага өзүмө да мындай кызык да. Анан жаңы эле айтып кеткендей, самый главный эң башкысы тазалык. Анан ушундай ишканаларды көргөндө чын көзүң ачылат да.
жақтан болса мұздаған нандарды аппараттар кесіп береді. Бұл жақтан нандар шығып. Бер көрсөтсүң, кез отут. Жалаң эле аппараттар иштейт экен да, бул жагынан баштап, Бұл жақтан кесіп алып, бұл жақтан упаковка болып, бұл жақтан пакетті ыстырылып, бұл жаққа кетеді. Бұл жақтан уже сыртына, упаковканың сыртына лазерменен эткертке чапталады. Дальше. Бул жакты кое берип койсоңор, көрөлү да. Туугандар, ошондо ушул жактан баштап туруп бүт эле аппараттар иштейт экен да ушинтип. Жана муздагандан ар жактагы бул жакка келип, кесилип, бул жактан упаковка болуп, анан кетип өткөнбүш. Аягына чейин. Көрсөңүз эжеке. Ушундай экен достор. Келип туруп, ушинтип ачылып, бул жактан чапталат экен сыртына. Андан кийин мөөнөт коюлат экен да, канчасына чейин качан бүтөт, ошонун бүт баарын бул жакта жазылып турат экен. Ушундай туугандар автоматизация кылып коюшуптур. Эң башкысы жанагы мен нандарга барып эле айтып беремби, бул маркировкасын бул кагазды сыртына чаптагылачы депчи. İçine salganga болбойт достор. Ошону айтып коеюн. Ушинтип сыртына чапталыш керек, наклейка болуп. Сол бездрожжевый нандарыңыз жөнүндө айтып койсоңуз. Бездрожжевый ачыктан жазылат. Ачыткысы 1 сутка ачыйт, 1 сутка. 1 сутка ачып 24 саат. 24 саат. Эртеси колдонулат. Муну жасаганга өзүнчө аппараттарды алдык, бышырганга дагы мындай жаңы печкаларды алдык. Атайын бул бездрожжевый гана бышырат, башкадан бышыра албайт. Башкадан бышыра албайт. Жок, башкадан бышыра албайт. Бездрожжевый менен эле бургерди бышырат. Каяктан алдыңыз? Турциядан алдык. Турциядан атайын заказ берип ошол жактан алдык. Атайын ушу бездрожжевый нан элдин ден соолугуна турошууларынан зыян тийбесин деп бездрожжевый нан жасаганга өзүбүзгө мүмкүнчүлүк түзүп, элге дагы мүмкүнчүлүктү жеткизип толук маалымат берип атабыз. Бул бездрожжевый боюнча негизи дрожжу жок нан менин билишимче ал ден соолукка пайдалуу да. Негизи. Бирок элдин түшүнүгү азыр башкача экен да, кээ бирөө ишенбейт экен, кээ бирөө ишенет экен. Бирок чынында бул жанагындай ачыттык менен мурун аталары, апаларыбыз жасаган го ачыттык жазачу элек, ошондой ачыттык менен жазылат. Элдер ден соолук үчүн алып жасалат. Формалар. Ушул бездрожжевойдун формалары. Ушундай форма менен жазылат. Ушунун ичинен ачыйт. Ушунун ичинен ачылып 8 саат турат, 8 сааттан кийин андан бышырганга алып келебиз. Ага чейин болбойт. Өзүнүн формасына келмейинче бышырганга убакыт жок да. Азыр магазиндерге алып барып атасыңар, э? Магазиндерге алып барып атабыз. Магазиндерге алып барып атабыз, просто эл жакшы бул нан жөнүндө маалымат жок болгондуктан көп албай атат да. Буюрса маалымат толук жетип, элдер жеп көрсө анан өтүп баштайт го деп. Ушул жердин ичинен сырес менен кантип алышып атасыңар? Сырес менен? Сырес болобу негизи? Жок, сырес болбойт, анткени вентилятор бар, жылыткычтар бар, абага киргизип чыгара турган аппараттарыбыз бар. Ошолор менен. Таракандар, андай нерселер жок, э? Жок, андай таракандар. Негизи халальный индустриядар бар, э? Ооба, халалдарды алганбыз. 2 жыл болуп калды го дейм где-то. Ел карап турушабы текшерип? Ооба. Санапединстация. Ал жак келбейт. Ушундай туугандар, биз бутунан нан чыгаруучу, нан жасоочу цехтин ичиндебиз. Мында заказ берип Турциядан алдырганбыз. Атайын пол жууй турган аппарат, эжелер мурун кол менен жууп кыйналып берчү эле, кол ооруп калышып, келбей калышчу эле жумушка. Эми азыр мындай жашоо өнүгүп ушундай аппараттар чыгып, биз
дагы ушуну колдонгонго мүмкүнчүлүк жетип калды буюрса. Эжелерге жегилдик эле Атай болуп эжелерге алып бер. Эжелер жыгып атышат ушу. Колдордо суу болбойт. Кечке ушу менен жуйт дагы анан ушинтип кол ушундай болуп жалтырап турат, Кол ушу жалтырап турат ушу аппараттын немесинде жардамы менен таптаза болуп күнүнө жуйт. Тиги эти наклейкаларды айта кетейин дейм да. Бул наклейкалар негизи ичине салынбайт такыр, сыртына эле чапталат. Бул наклейка, булар. Ооба. Наклейкадан. Сейрип көрсөтүп коеюн. Сыртына чаптайсың. Сыртына чаптайсың. Анар ушуну айтчумун да мен, жана пищевая гигиена деген нерсе бар депчи. Сыртына чапташ керек ушуну. Бул болсо өзү аппарат менен. Муну кол менен да чаптай албайсың, эчтеке кыла албайсың. Только аппаратка саласың. Жаңы элеке көрсөткөн тияктагы аппаратта айланып турат, установкага бересиң, өзү айлантып, мындай сейрип чаптап берет. Печкадан чыккандан дар азыркычы. Муну печкадан чыккандан кийин бир 5 мүнөт тургандан кийин бошотуш керек да. Бошотпосо камыр болуп, жана нандар чийик болуп калат. Ысыкта тура бергенде сууланыш берет. Ошон үчүн бияка чыгарып, стеллажга тизип, кургатып, анан муздатып, упаковкага алып барабыз да. Анан упаковка кылгандан кийин анан магазиндерге отправка кылабыз. Достор, биз Кутнан нан чыгаруучу цехтин ичинде болдук. Өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштү колдойлу. Баягыдай эле туугандар, өз багыңыздарды өзүңүздөр бересиздер.